Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз деген Гүлзат Мамытбек эжекебизди туураган адамды эжекенин историясына киргизмекпиз да. Саламатсызбы. Ошол эжени туурап историясына калып, подписчигиңизди көбөйткөнгө макулсузбу? Макулмун. Бирок кыска кандай кылып сизди Тура коюп бересиң да, мага. Всё. Алтыным берекем сасылын тура кой кыргызым. Сасыңыз не жок? Эжеке, сиздин оюңуз эмне дейсиз, жактыбы? Жакты, ооба, бирок сасыгым антип айтпачу элем. Сасык кыргыз жок менин жүзүмдө. Мен башкаларды көрөлү, аз башкаларды көрөлү, анан тандайбыз. Келиңиз, сизге микрофон. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу элим, азыр мен мынакей аэропортто турам. Мени колдогон мынакей журналисттер да жанымда турат. Мен өзүм үчүн өтө жооптуу, терең ойлонуу менен чечим кабыл алдым. Азыр мына түнү менен мен штабтан мени колдогон адамдар, жетекчилерим мага телефон чалып атат. Бүгүнкү күндө биздин мени тозу боюнча тынчтык майрам митингинде чоң провокациялар үчүнчү күчтөн дайындалып жатат деп. Мен үчүн Кыргызстандагы тынчтык, биримдик бул жөн эле сөз эмес. Ошонун негизинде мен 1,5 жыл мынакей сыртта жүрдүм. Ошон үчүн мен кыйын да болсо чечим кабыл алдым. Мен үчүн силердин ар бир өңөрдүн жашооңар менин саясий упай топтоо эмес, ар бир жашооңар мен үчүн өтө кымбат, урматтуу кыргызстандыктарым. Ошонун негизинде үчүнчү күчтөргө мени колдогон, мага күч кубат берген эң чоң менин күчүм бул силерсиңер. Мен силерди бирөөгө курал жарак болууну каалабай турам. Бүгүнкү мени колдоо тынчтык митингге чыгууну мен токтотууну суранам. Кыргызстаныбызга тынчтык керек. Кыргызстаныбызга биримдик керек. Кээ бирөөңүздөрдүн ишенимиңиздерди аткара албасам, үмүтүңүздөрдү аткара албасам, мен кечирим сурайм. Убакыт өткөндө мен ойлойм, тарых өзү баа берет деп туруп. Мен дагы да болсо өзүмүн кадам менен белгилеп кетким келет. Мен үчүн Кыргызстаныман, кыргыз элимен, жеримен, мамлекетимен чоң байлык жок. Бул байлык биримдик ынтымак, Кыргызстаныбызды өнүктүрүү. Ошонун негизинен, урматтуу элим, сиздер дайыма мени колдоп жүргөнсүздөр, колдогонуңуздар. Бир эле мен эмес, ушу штабта иштеген менин бир туугандарым, балдарым баардыгы Кудай буюрса Кыргызстаныбызга кызмат кылат. Мен силерге өмүр өткөнчө ыраазымын. Менин негизги максатым бул тынч Кыргызстанга кайтып келүү. Ар бир өңөр менен жолугуп, жүз көрүшүп, ой алмашып, кучакташып отурганды каалап турам мен. Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн сиздерден суранам. Бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди
элимди сагындым. Кудай буйруса, мен жакынкы күндөрү, Кудай кааласа, мен сөзсүз түрдө келем. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен өз ыктыярым менен келатам. Мени камап эмне кылат? Мага дагы маалым жакын күндөрү келет, Кудай кааласа. Кайсы күнү келери маалым? Жакын күндөрү. Ошо бир аптага жетпей келет деген үмүттөр. 4-5 күндө келет болот. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен өз ыктыярым менен келатам. Мени камап эмне кылат? Мага мамлекеттик акчаларды жумшап, мени кайтарып эмне кылат? Мен өз ыктыярым менен келатсам, мен эч жака качпасам. Мен Кудай буйрса менен келем. Президенттик шайлоого катышканыма мен өкүнгөн жокмун. Бирок өкүнө турган адамдар кайсы бир учурда туура эмес айтылган сөздөр, кайсы бир учурда кээ бир иштердин аяны жетишпей койгон учурлар, ошол үчүн өкүнүчтөр бар. Ал жерде ГКНБ болуп, Ген прокуратура болуп, аларды коркутуп, фракциянын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп, мага каршы аларды мажбурлап кол топтоо башташты. Мен муну буга чейин эч кимге айткан эмесмин. Бир топ адамдуу баалуулуктарды мурун баалабай же мындайкей жөнөкөй сөз болсо ошо баалуулуктарды жогору баалаганды үйрөндүм. Сыртта жүргөндө мурунку чоң досторубуздун арасында да кимиси чыныгы дос, кимиси мындайча айтканда байлык, бийлик дос дегенди да көрдүк деген. Мен үчүн бул болсо чоң сабак болду, чоң сабак болду. Бул тажрыйбалуу сабак болду. Экинчиси экономика жагынан мен да бир топ чоң тажрыйба алдым. Мен болсо Россияда жүрүп бир топ нерселерди көрдүм. Мен мындай кенен убакыт эч качан менде болгон эмес. Мынакей бир мисал айтып кетсем болот. Мынакей Сколково барып туруп мен ошо жетекчилер менен жолугуп туруп бир топ өзүм үчүн, өзүм тажрыйбамды өстүрүү үчүн, акылымды өстүрүү үчүн бир топ компаниялар менен жолугуп көрдүм. Укмуш, мындайча айтканда жомок. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу мекендештер, акыркы кезде айрым саясатчы сөрөйлөр Бабанов менен Ташиев кошулуп алып өлкөдө революция кылганы калды. Камчыбек Ташиев оппозицияга ооду деген сөздөрдү таркатууда. Дал ошондуктан бул маселеге да чекит коюу үчүн өз оюмду айтып кетейин деп чечтим. Мен бүгүнкү бийликке оппозиционер эмесмин. Сооронбай Жээнбековдун президент болушуна аракет жасаган адамдардын бири экенимди бүт калк билет. Ошондуктан мен президенттин ийгиликтүү жана жемиштүү иштешин каалаймын. Ал эми Бабанов боюнча айтып кете турган болсом, урматтуу угандар, туура парламент шайлоодо биз бир болгонубуз чындык. Жакында жолугуп саясатты талкуулаганыбыз да алганыбыз дагы бар. Бул да чындык. Мен ачык саясатчы катары айтып кетишим керек. Бекинип жолугуп же жаап жашырып эч качан саясат кылган эмесмин. Ошондуктан Бабанов менен ачык сүйлөшүп, ачык жолугушуп жана анын ой мүдөлөрүн ачык коомго жеткирүүгө аракетин жасадым. Бабановдун келиши боюнча айтсам, анын буга толук укугу бар. Шайлоодо эмнелер гана айтылбаган. Бабанов өлкөдөн керек болсо президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн саясий оор абалды көрүп, кызматтан да эл тынчтыгын өйдү көрүп чыгып кеткен адам экендигин бардык коомчулук билет. Анын келишине шарт түзүшүбүз керек. Ага тагылган айыптар боюнча өз укугун коргоп, тергөөдө чындыкты далилдешине мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгерде биз мынтип башын көтөрүп, эл деген саясатчылардын баарын эле качыра берсек, анда Кыргызстанда ким калат туугандар? Анда Кыргызстаныбызга ким ишенет? Мына ошондуктан мен ойлоймун, Бабановдун бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалды кайсы бир деңгээлде азайтууга келишине
элибиз дагы, мамлекетибиз дагы, бийлигибиз дагы жана бардыгыбыз коомчулугубуз кызыктар болушубуз керек деп эсептейм. Биз өмүрүбүздө Бабанов менен 2 жылга түшкөн эмеспиз. Партияны түзгөнбүз, ошо партияда ошо бойдон турат. Эгер биз бүгүнкүгө чейин турат, эгерде биздин саясий кызыкчылыгыбыз болсо, саясий бир эркибиз болсо, кайрадан эле ошо партия менен кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ал болобу, болбойбу азырча белгисиз. Рахмат.